Салам команда дагы бир жолу көбүбүз эле азыр жаңы ушул каталогдо жалаң жаңы адам каттасак, 4 адам каттасак 1500 сом Фаберлик компания бизге личный кабинетке 1500 сом салып берет. Ошол 4 адамды катташ үчүн дагы эмне кылабыз, кандай кылабыз деп бирөөлөргө бул чоң проблема да. Же болбосо вообще эле негизи команда кантип адамды каттайбыз? Бат эле команда түзүп алышыбыз керек. Баштаганда эле горячий, холодный контакт деген бар. Горячий контакттар булар биздин өзүбүздүн туугандарыбыз, жалаң жакындардан баштайбыз. Ошолорду каттайбыз. Анткени алар башка бирөөгө жазылып кетпеш керек. Сиздер өзүңүздөрдүн командаңыздарга тууган уруктарды муну айтып эле жүрөсүз, билесиздер. Ал эми холодный контактта. Холодный контакт бул биз тааныбаган, таптакыр билбеген, тааныш эмес адамдарга кантип барабыз. Ал үчүн сиздер ушу Фаберлик компания деген эмне, ошону билишиңиздер керек. Фаберлик что это такое? Что там продается? Эмне канча ассортимент товары бар? Сертифицированный, лицензиясы барбы, халал деп бардыгын билип алышыңыз керек. Прям отудо жаттап алсаңыздар, жок дегенде 2-3 продукциясын прям жакшы, прям страсть менен мындай бир аябай сонун сочный кылып айтып бере турган продукцияны билип алышыңыз керек да. Анан холодный контактка кантип барабыз? Сиздин ошол эле Айнакан деген подружкаңыз бар. Айнаканга айтасыз, Айнакан мага бир өзүңдүн 3, 4, 5 жакшы таанышыңды айтчы. Мен ушу Фаберликке келип иштеп аттым эле. Мен азыр адам таппай атам, мен билбейм десе, ал сиздин жакшы тааныгыңыз болгондон кийин ушул жерден дагы сынасаңыз болот да. Койчу десе, ал анда өзү ийгилик жарата элек адам. Эгерде ийгилик жараткан адам, ийгиликтүү адам деген эмне? Ийгиликтүү адам деген ал дайыма акчалуу адам. Акчасы бар, билими бар, нормальный адам да. Ал эч качан сизге койчей дебейт да. Да, ты хочешь свое дело сделать, давай айтамын да деп жок дегенде 2 адамын берет. Ал 2 адамы сиз саламатсызбы, мен Фаберлик компанияда иштеп аттым эле, Айнакандын сиңдиси болом, же жакшы бир досу болом деп уже кандайсыз деп баштаганда эле сиз уже тааныштыңыз аны менен. Уже сүйлөштүңүз. Болду, сиз уже горячий мындай таанышка өтөсүз да. Таанышуу болуп атып эле биринчи аябай кечке Фаберлик жөнүндө эле тим эле 15-20 мүнөт, жарым саат айтып берип койбой, сиз аны просто таанышасыз. Мен ушу маалымат жөнүндө салып берип турайын дедим эле. Кааласаңыз регистрация кылып ушундай акцияларыбыз бар деп болду. Короткий, очень коротко разговариваем, больше слушаем о них. Вот, андан кийин экинчи, үчүнчү жолу чалганда уже мындай канча балаңыз бар? 3 балам бар болсо, менин да 3 балам бар. Же болбосо кайсы жерде иштейсиз? Мен врач болуп иштейм десе, мен кайсы больницада иштейсиз? Мен ушул жер тааныштарым иштейт. То есть биз Кыргызстан өзү кичинекей эле, даже Россия орустардан алсак деле таанышууга оңой да, оңой эле. Ошентип эле мындай уверенно. Андан эч нерсе болуп кетпейт адам. Андан эч нерсе болбойт. Сиз анткени өзүңүзгө цель койдуңуз. Мен ушу бизнести кыламын. Мен саякатка чыгам. Мен да балдарымды сонун кылып кийинтип жүрөмүн. Мен дагы жашынакай болуп өзүм качанкага чейин квартиралап жүрө берем. Качанкага чейин бирөөнө жеткирсем, бирөөнө жетпеген жашоо болуш керек. Качанкага чейин мен салонго барыш үчүн 1 ай, 2 ай күтүшүм керек. Надоел мага деген жашоо болуп атса сизде ошондой. Анда сөзсүз эч нерсе сизди токтотпойт да. Кээ бир кыздар бар, билем, коронаңарды чечкилечи деп эле айтмакмын да. Бирөөгө багда жөн Фаберликтин как раз менде деле болгон ушундай случай барчы.
Мен аларды ай эмне тебе жалко деп ойлогом да, потому что өздөрүнүн мындай акча чыгарып бир жака барасың го ошондо акчам жок да андай мындай дейт, бирок тепкендери машина, кийгендери жашынакай, сыртынан карасаң жылтырак да, бирок ичине келип акчаң барбы деп бир нерсе мындай бирөөгө жардам берип же бир нерсе кылганда акчалары жок. Алар вообще мындай билбейм, ушундай адамдар бар да, бар эмес, ушундай типтеги адамдар бар. Сырты жалтырак, бирок ичине келгенде жмоттор эчтеке чыкпайт, жок эле дей берет да. Ошондой кыздар баягыда да менде да болгон. Сурасам, мен өзүм машина тээп жүрам, бирөө кантип монтип каталак берем дейт да, коронаңды чечип айланайын дедим. Мен чын представь, что ты очень богатая, если даже ошо машинаң жок болсо дагы, үйүң жок болсо да, шүгүр деш керек да, мындай шүгүр, көзүң көрүп атат, баардыгы сонун болуп атат, бутуң базып атат, балдарың бар, күйөөң бар, эми үй бүлөсү жоктор мындай кол бутуң алты саның аман да, ошого да шүгүр деш керек да. Эгер 500 миң таап атсаң, айына 500 миң таап атсаң же 100 миң таап атсаң, просто монт кетпеш керек. Эми бирок ошолор да эми ошондой болуп жүрүшөт, 100 миң тапкандай же 200-300 миң тапкандай, бирок мындай тиге жардам бере коелук, буга мындайча чогулта коелук дегенде алардан чыкпайт. Ой жок, мен кыйналып атам деп да. Просто видимость, а на самом деле внутреннее богатство керек да. Внутренний ички бай болуш керек. Акчаң жок болуп турса дагы сен өзүңдү бай элестет. Ушунчалык бай адам болуш керек, жөнөкөй болуш керек, бай болуш керексиң. Анан ошол кыздарга айтат элем да, коронаңарды чечип мындай эгерде ошондой жок болот болсо, менде жок болуп атат деп эле иштеш керек да. Анан андайга бара албайм, андайды кыла албайм. Эгер действительно баягы уялып атам, мен аны кыла албайм, мен адамдарга барып айта албайм, каталог бергенден же болбосо бир чалып, ушундай фабрикте сонун акциялар болуп атат, ушундай бир команда түзүп бизнес кылсаң болот, менин партнерым бол же болбосо неважно, жок дейби, ооба дейби, ошондон айткандан жок корком деген адам, значит, анын жашоосу жакшы деп айтмакмын да. Ал анын телегей тегиз любой адамдарга жардам бере алат. Өзүнүн балдары сонун болуп кийинип жүрөт, сонун болуп жегенди ичкенди ичип жеп сонун болуп жүрөт. Ошон үчүн алар кыйналбайт деле. Фабрикке болсо, мисалы, билбейм, мага окшогон аялдар иштеш керекпи, билбейм, менде ушундай 5 балам бар, Кудайга шүгүр баары бар, бирок я тоже хочу, да, например, я других не буду, давайте себя, если взять. Я тоже хочу, чтобы мои дети нормально вместе учились, достойно образование алыш керек, достойно кийинип жүрүш керек. Мен төрөдүм да анткени алардычы, я несу ответственность, а не они. И тамак аш берип, оозу мурдуна тыгып, кийим эле берип койбостон, аларга жакшы тарбия да бериш керек да. Менден сырткары тренерлер бериш керек, менден сырткары как там окутат го, эмне дейт эле, дополнительный обученияларды окуш керек, тил билиш керек. Бир жерде эле аны мынтип чүңкүп албай, нары бери алар басыш керек. Алардын дагы чоң жашоого өтүшүнө чоң салым кошушубуз керек. Андан сырткары кыргыздарда катташ деген бар, катташыш керек, туурабы? Үй курушуң керек, күйөөң мурдакы заман эмес да азырчы. Я понимаю, жана көбүнчө азыр баары эле айтат экен, ой, өзүң калаганын кылып, спокойно аял болуп үйдө отура бер дейт да. Бирок, извини меня, аял киши энергиясын берип, аял кишиге керек да көп нерсе. Мага баары боло берет, бүтүп, шүгүр деп мынтип эле эчтеке кылбай эле далдырап эле отура берсең, эркегиң эртең турбайт. Мужику ничего не надо. Мен ушуну айтайын деп атам да, давайте вот эркекке, мисалы, ага жаткан жери, тамак ашы, таза кийими болсо болду. А бизге аялдардын желаниясына эркек иштейт. Аялдардын энергиясына иштейт. Аял канчалык
муну кылыш керек, муну кылыш керек, ооба муну үйдү алыш керек, мунун үйүн ичин кылышыбыз керек, элден калбай элдерге наоборот бере турган болушубуз керек деген желаниясы болсо ошончолук иштейт да. Байкасаңыздар, мен муну жөн эле айтып аткан жокмун, мен да бул билимди алганмын. 2 жыл 3 жыл бул эркек менен аялдын энергетикасы, отношениялары полностью баарын окуп билим алганмын да, ошон үчүн айтып атам. Эгерде эркекке биз мотивация бере албасак, жана почему кээ бир эркектер үйүндө отуруп жата берет, диванда эле жата берет. Анткени аял киши өзүнүн баарын кыла берет. Нет, ошондой болуп калбаш үчүн баланста надо держать, да, надо поднять эту мужика, что надо вот бизде ушундай болуш керек, балдар бар депчи. Или тууган урук бар, балдар жок болсо тууган урук бар, мен бармын деп вот он вот тогда он будет работать, настолько работать. А мага 30 миң эле жетет, ооба мага ушул эле жетет дей берсеңер, ошол эле болот. Эч кандай анда жетишпеген жашоодо. В общем, вот ошону айтайын дедим. Мен башка темага кирип кеттим, муну аябай көп сүйлөп бермекмин. Ал эми Фаберликке келсек, рекрутинг. Сиздер 15%ке чыккыча, сиздер 15%ке жана вице-директор болгуча сиз только рекрутинг менен занимаетесь. Рекрутинг деген бул только адам каттай бересиздер. Үчөөнү каттадыңыз, экөө иштебей койду, дальше кете бересиз. Токтоп калган, экөө жок дебеди, болду мен иштей албайт экенмин дебей, дальше каттай бересиз. 10 адам каттадыңызбы, анын 5-өө иштебей койду, дальше каттай бересиз. И Фаберликте деген эң жеңил формуласы мындай да. Мисалы директорларда, мисалы директорлар прям ашып кетсе бир 300 адам каттайбыз. Прям 3 ай, 4 ай, 5 айдабы мисалы 300 адам. Аябай вообще болбой, тим эле максимум 300 эле адам каттайбыз. Ушунча дүйнө жүзүндө канча миллион, миллиард деген адамдар бар, ошонун 300 эле адамын каттайбыз. Калгандарын ошо 300дүн 150-сү каттайт. Булам ал дагы каттайт, ал дагы 300 каттайт, ал дагы 100 каттайт, анан 50-нү каттайт. Ушинтип кете берет бул деген сет да. Анан мен бирөөлөргө айтсаң эле, менде деген аябай тааныштарым аз эле, мен 2-3 киши менен эле сүйлөшөм дейт да. А вы знаете секрет женщины, девочки? 2-3 киши менен эле катташсаңыз бул өтө кайгылуу нерсе деп айтмакмын. Эми извините меня, өзүңүздөр билесиздер. Бирок канчалык көп адам менен карым катташ кылсаңыз, ошончолук береке келет. Анткени Аллахтын бере турган колу билбейсиз да. Канчалык көп адамдар менен мындай баарлашып турсаңыз, канчалык көп адамдар менен взаимоотношения, все даю через человека, через людей дейт да. Бүт баары себепкер. Экиле адам болгон адам бул, я не знаю, как она живет, неинтересно да, мындай. Эми ар ким өзү билет дечи, бирок мындай жашоону кызыксыз эле өткөрүп атасыз да. Кызыксыз вообще. Экиле адам не деген адам, өлүк адам да, извините меня. Анан мындай неинтересно вообще. Это мое мнение. Анан мындай көп адамдар менен катташып, көпчүлүк болсо, ошончолук береке көп болот. Мен 2 адам менен, 3 эле адам менен, мен 10 эле адамым бар. Ну вот 10 адамды катта, 10дун 10 таанышы бар, 10дун дагы таанышы бар. Холодный контакт деген минерден. Анан бир эжелерде сүйлөшүп атсам, бир эже адам дейт да. Мен вообще видеого даярданган жокмун. То, что у меня вот здесь, у меня накопилось, айтып атам девочки. Менде деген мындай эме азыр эмем качып кетти, мысль. Ладно, эстей албай койдум. Ладно. Менде тааныш жок, менде эме эч адам каттай албайм дегендер
андай интернетке кириңиздер. Интернетте дофига толтура адамдар бар. Жана эжени айтып атам, эстедим. Ал эжем дейт: Айжан, мен мурда эле бир 5 жыл мурун эле, 10 жыл мурун эле фабрикти билчимин да, ошондо эле кирип кетсем болмок, ошондо эле аябай азыр чоң директор болуп калмакмын деп өкүнүп, азыр болсо болду эми иштей албайм мен. Аябай бирок желанием бар дейт да. Вот раз ушуну айткан эже уже у нее столько потенциала. Она просто закрыла, да, ушундай желанияңыз болсо, значит, ичиңизде сизде потенциал бар. Потенциал деген эмне? Бул күч, энергия, сил да. Значит, сиз ошону кыла аласыз, ошон үчүн айтып атасыз. Аны ойломой, ойду дагы Аллахым жөн салбайт. Кыла ала турган адамга гана салат да. Анан 10 жыл 5 жыл мурун кирмекмин, 3 жыл мурун кирмекмин деген адамдарга айтат элем. Азыр деле кеч эмес. 10 жыл мурун дегенде, азыр представляете, ошондо 10 жаштагы кыздар, жаштар, балдар, жаш балдар да, 10 жашта болсо, азыр алар 20га чыгып калды. Еще поколение растет, каждым годом растет. Адамдар көбөйүп атпайбы? Еще больше возможностей. 10 жыл мурун ахата десеңиздер, азыр самый раз кириңиздер, потому что сизде 10 жылда дагы опыт чогулду, дагы билим алдыңыз, дагы чоңойдуңуз да, дагы көп нерсени билип алдыңыз да, акты караны уже различать этип калдыңыз. Ошон үчүн азыркы убакытка мүмкүн сиз буйруп аткандыр. Поэтому мен мурда эле эметмекмин, уже поезд проехал дебей, давайте начинайте. Просто возьмите и делайте. Вот прям жазыңыздар, мондай кылып мага окшоп блокнотторго жазып туруп, мен күнүгө мына 3 адам каттайм, 5 адам менен сүйлөшөм. Болду, ошентип эле фокусту койсоңуздар, кайсы жака? Фокусту акчага коюп, фокусту бизнеске коюп, фокусту командага коюп, фокусту жумушка койсоңуздар эле бардыгы боло берет. Мен азыр мен өзүм деле бир башыма менде деле 3-4 жумуш бар да. Я не считаю үйдөгү жумуштарды, бала чакамды, үй бүлөмдү. Бул менин постоянно кыла турган жумуш милдетим да. То есть муну мен жумуш катары сезбейм. Ошондуктан үйдө отурган айымдар, только бала чака, үй менен гана алек болбостон, хотя бы фабрикти чек-чейтип алып кетиңиздер. Для начала будет трудно, зона комфорттон чыгыш өтө кыйын. Но чыгып алсаңыздар, до директорга кыймылдап аракет кылып директорский алгандан кийин, бир да директор мен сөзүмдү ой туура эмес айтып атат дебейт. Бардык директор айтат, директорга чейин кыйын болгон директордон жыргап калдым. Ооба, дальше дагы иштеш керек экен, мен токтоп калам го дегем, бирок акчаны көргөндөн дагы иштей берет экенсиң го деп, анткени ошончолук дагы адамдын неси өсөт, потенциалы өчөт, ошончолук хотелкасы өчөт, ошончолук дагы бир нерсе кылгылары келет, ошондой болуп адам эмне өсө баштайт да. Ошон үчүн девочки, каттай албайтам, мынта албайтам, тигинте албайтам дебей, мен кыла алам, мен каттай алам. Ал каталогду бир тааныбаган бир адамга берип, мынога чалыңыз, если что, какие-то вопросы мне пишите деп визиткаңызды мындай кыпчытып коюп берсеңиздер, ал үйүнө барып эмне могу көчөдөн бир кыз берди эле ха-ха-ха деп күлмөк беле. Жок. Молодец деп эле коет, болду. Или даже ойлонбойт, или ойлонсо барып эмесин карап сиздерге чалат. Андан эч нерсе болбойт. Это ваши тараканы. Ой, эмне ойлоп калды? Это ваши ичиңиздеги жанагы страхтарыңыз, ичиңизде сиздердин балекет-салекет мияктагы быт-чыт ойлоруңуз. На самом деле тияктагы адам сиз жөнүндө ойлобойт дагы, даже ойлонбойт. Ойлонгон адам либо чалат, либо рахмат айтат, либо разымын, муякта да акция бар экен, рахмат деп эле айтат, болду. Жаман ойду сиз гана ойлойсуз. Ошондуктан алар үчүн чечим чыгарып ойлонгондун кереги жок. Только вперед идите. Не останавливайтесь, девочки. И коркпоңуздар эч нерседен. Все у вас получится. Пишите в группу. Давайте, пока-пока.